Саламатсыздарбы, бүгүнкү маалымат жыйынынын катышуучулары. Биз бүгүн маалымат жыйынынын берүүбүздүн түздөн-түз себеби Ош шаардык сотунун төрагасынын аракеттери жөнүндө жана анын аракеттери элдин сот адилеттүүлүгүнө болгон ишеничин кетирүүдө деп эсептейбиз. Себеп дегенде 8 сентябрь 2022 жылы азыркы учурда Ош шаардык сотунда Саткынбаев Рустам Шайлобекович деген соттун өндүрүшүндө кылмыш иш каралып жатат. 8 сентябрда ушул кылмыш иш боюнча айыпталуучу болуп эсептелген Маруф Максудов аттуу жаран буга чейин соттолгон. 2019 жылы эркиндикке чыгыптыр. Ошол соттолгонуна карабастан ушул жаран Ош шаардык сотунун төрагасына кызмат бөлмөсүнө иш убактысында келип атат. Усубалиев Бакыт Токтогазиевичтин бөлмөсүнө. Бул боюнча биз 4 октябрь өлкө башчыбызга Садыр Нуркожоевичке, андан сырткары мурунку спикер Талант Турдумаматович Мамытовго, жогорку соттун төрагасы Замир Курамаевич Базарбековго жана андан сырткары тартип комиссиясынын төрагасы Ахматов Болотбек Жусупбековичке ондай кайрылууларды жана даттанууларды жөнөткөнбүз. Биздин кайрылуубузда жана даттануубузда 8 сентябрь 2022 жылы саат 15:30-дан 16:15-ке чейин Маруф Максудов аттуу айыпталуучу ушул Ош шаардык сотунун төрагасынын кызмат бөлмөсүнө кирип келгендиги боюнча бизге аудио жана видео запистерди берүүсүн суранганбыз. Азыркы убакытка чейин бизге эч кандай жооп же эч кандай реакция келген жок. Ошол себептен массалык маалымат каражаттарынын күчүн колдонуу иретинде, элге жайылтуу иретинде, бир мындай коомчулуктун көңүлүн буруу иретинде жыйынды уюштурдук. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өлкө башчыбыз бекеринен эмес сот реформасын жарыялап, сот реформасын ишке ашырып, бүтүндөй өлкө аймагындагы соттордун бардыгын түндүктөгү сотторду түштүккө жөнөтүп, түштүктөгү сотторду түндүккө жөнөтүп, ушундай элдердин сотко иши түшкөндө тааныш билиш болбосун, же болбосо көз кысты бармак басты болбосун, элдер сотко нааразылык келтирбесин, нааразылыктар пайда болбосун деген жакшы бир ой тилек максат менен аткарган болчу. Бирок ошого карабастан тилекке каршы Бакыт Токтогазиевичке окшогон соттор жең ичинен ушундай айыпталуучу адамдарды өзүнүн кызматтык бөлмөсүндө иш учурунда кабыл алганы бул өтө мындай кейиштүү жагдай деп эсептейбиз. Өзүңүздөр элестетиңиздер, бул Маруф Максудов аттуу жаран буга чейин соттолгон деп айттык. Баарыбызга маалым болгондой 2010 жылы Ош шаарында каргашалуу окуя катталган. Ошол окуя боюнча бул Маруф Максудов аттуу жаран 18 жылга кесилген. 2019 жылы кайра эркиндикке чыгыптыр. Эркиндикке чыгып, ушу өзүнүн бир тууган бөлөсүнө, Садыкова Наргиза аттуу бөлөсүнө ар кандай шылтоолорду айтып, ар кандай коркутууларды жасап келип, бул жарандан, Садыкова Наргизадан 38.500 АКШ долларын опузалап алган. Ушул боюнча азыр сот жүрүп жатат. Сот жүрүп жатканына карабастан, ушинтип жең ичинен айыпталуучу сотту териштирип, сотту карап жаткан сотко эмес, андан жогорку даражада турган соттун төрагасына кирип баарлашып чыгып атат. Бул баарлашууну биз өзүнүн жазасын жеңилдетүү максатында кирип сүйлөшүп чыккан деп эсептейбиз. Андыктан ушул биз жогоруда айтып кеткен мырзаларга, атка минерлерге кайрылганыбыздын себеби түздөн-түз ушул. Бизге ошол 8 сентябрь саат 15:30-дан 16:15-ке чейин сүйлөшүп жүргөн экен. Ошол материалдарды бизге бериңиздер деп биз кайрылганбыз. Эми кыскасы жалпылап айтканда ушул.
материал боюнча. Ошого сиздердин дагы жардамыңыздарды биз күтөбүз. Коомчулукка жайылтып берүүңүздөрдү суранабыз. Ошол бир дагы ошол видеолорду жана баягы сүйлөшүүлөр боюнча аудио запистерди бергиле дегенде алар кандай жооп беришти? Бизге ошол айтпадыкпы, биз 4-октябрда жолдогонбуз атайын почта аркылуу. Ал боюнча бизге эч кандай маалымат келди элек, эч кандай жооп келди элек, эч кандай реакция боло элек. Эми мен ойлойм, мен үмүттөнөм, жогоруда журналисттер бир тараптуу маалымат таратпастан ошол Ош шаардык соттун төрагасына дагы барып ушул эле суроону узатасыздар деген үмүттөмүн. Ал мырза эмне деп жооп берет? Бизге азырынча белгисиз, бирок дал ошол күнү 8-сентябрь күнү саат 15:30-дан 16:15-ке чейин төрага мырза Максудов Маруфту кабыл алганын, ал менен жарым сааттан ашуун сүйлөшкөнү бул айдан ачык көрүнүш болуп эсептелет. Себептегенде бул боюнча дагы кошумчалап кетейин. Соттук отурумдун стенограммасында дагы прокурор суроо берген. Прокурор мындай деп айтып атат: айыпкерден тактап коюлуу. Сиз төрагада, Ош шаардык соттун төрагасы Усубалиевде эмне кылып жүрдүңүз деп прокурор мырза суроо берип атат. Ал айыпталуучу Максудов ага жооп берип атат: урматтуу судья, мен төрагага келип, досум суранганда эле Бишкектен келип тер машинасы устанган экен деп айтып атат. Группалашымдын акасы экен төрага деп атат. Эми карабайсыздарбы, бул жерде түздөн түз өзүнүн жазасын жеңилдетүү максатында ар кандай булактарды издеп, ар кандай тааныш адамдарды издеп ортого салып атканы айдан ачык болуп атат. Муну өзү айыпталуучу өзү моюндап берип атат, жооп берип атат прокурор мырза суроо бергендечи. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул жерде жазасын жеңилдетүү максатында төрагага келген, ал эми төрагага ушинтип кирген болсо, соттордун өзүнүн кодекси бар, намус кодекси боюнча көптөгөн беренелеринин талаптарын бузган. Себептегенде намус кодексинин талаптарына ылайык, эгерде кимдир бирөө сот адилеттүүлүгүнө же соттун ишмердүүлүгүнө түздөн түз кирип кандайдыр бир таасир тийгизе турган болсо, ошол кодекстин негизинде сот тийиштүү иш чараларды жүргүзүш керек эле. Тилекке каршы Ош шаардык соттун төрагасы ал кыймыл аракеттерди кылган эмес. Ошондуктан дагы биз өзүбүздүн кайрылуубузда жана даттануубузда кенен кылып маалымат берип жөнөткөнбүз. Азырынча эч кандай жооп келе элек. Ошондо жанагы сот Тоорагаziyev десизби? Ошол менен Усубалиев Бакыт Токторазиевич. Ошол менен азыр айыпталуучунун кандайдыр жакындык мамилеси бар? Жакындык мамилеси эми элестетсеңиз тааныш билиштиги айдан ачык болуп атпайбы? Ортосуна ошол бир тааныш досум, группалашым акасы деп өзү айтып атпайбы? Ортого салып атат, анан барыпты. Эми барган болсо, сот өзү деле билиш керек да, бул адам 2010-жылы кол алаңында аралашып, 18 жылга кесилген, соттолуп чыккан, 2019-жылы эркиндикке чыкты. Анан шерик болуп келген болсо деле, бул ким, бул кандай деп сурап коюш керек да, сот деген. Ал бул төрага көчөдөгү киши эмес да, бул бүтүндөй бир сот системасынын бир чоң шаардык сотунун жетекчиси болуп отурат. Анан ошол астына мурда соттолгон кылмышкер азыркы убакта дагы кылмыш иши каралып жаткан айыпталуучу экенин кантип билбей койду деген бир бүдөм ой жаратат да. Билиш керек эле, бул ким деп чыгарып жибериш керек эле, эгерде чындап эле ошондой шерик болуп келген болсочу. Ошондуктан биз ал жерде эмне деп сөз болгон, эмне жөнүндө баарлашкан, ошонун баарын биз билгибиз келип атат. Ал билдирүүнү ушул биздин талапты аткарып, видеозапись, аудиозапистерди берсе, биз аны коомчулукка мындай таратканды аракеттенет элек. Ошол боло элек. Бул сотто ким болуп, кайсы жак болуп калды? Бул сотто биз жабырлануучу Садыкова Наргизанын өкүлү болобуз ишеним кат боюнча. Ошол сотко ишенбөөчүлүк, мисалы анын тууганчылык, тааныштыгы жагы бар экен деп арыз жазып кайрылуу жазып көрүңүзбү? Биз ошол кайрылууну айтып атпайбызбы? Кайрылууну жаздык жана даттанууну жаздык. Бул боюнча бизге жооп келди. 4-октябрь биз жөнөткөнбүз.
тааныштыгы бар боюнча жалгастырат. ооба. Стенограмманы деле тиркеп жөнөткөнбүз. Бул жерде эми чын-чынына келгенде төраганын кыймыл аракети сот адилеттүүлүгүнө шек келтирип жатат. Өлкө башчы кандай гана иш аткарбасын, ушул багыттагы иши жеке мен өзүм туура деп эсептейм, бирок ошого карабастан жерлерде ушу Усубали Бакыт Токтогазиевичке окшогон төрагалар же соттор ушинтип элдин ыжырын кайнатып атпайбы? Ал элдин ишеничин кетирип атат. Президент бул жактан аракет жасап атса, кайра бул жактан аны ушуга окшогон соттор бузуп жатпайбы аракеттерин? Негизги элге жеткире турган ой биздин оюбуз ушул.